Алтын Ньюс маалымат программасы, студияда мен Арзым Муталанов. Саламатсыздар, алдыда күннің негізгі оқиғалары. Ордо партиясының лидері дайынсыз болып жатады. Саясатчының ұлттық қауіпсіздік комитеті қармап кетіші мүмкіндігі айтылуда. Тойдың ертесі демекші, кеше өткен парламенттік шайлоо бүгін ызычуулармен қошталуда. Шайлоо жиынтығын танымаған партиялар митингке чыгышты. Анан тигине бир ашпарсы оозуна толтуруп айтат, баягы алаксытканда деле 20 өлкөдөн деп сүйлөйт. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор аймактарда чыга баштады. Бир мандаттуу округдан аттанган айрым талапкерлер атаңдаштарын каражат таратты деп айыптоду. Өлкө башчысы кимге добуш бергенин ачыктады. Президент бюллетенинде журналисттер сүрөткө тартып аларын билгенимде, сагарак болмок экен деп жылмайган быйтыкча койгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 100% акциясы мамлекетке тиешелүү болгон Айыл банк ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү текшерди. Расмий маалыматка ылайык текшерүүнүн жыйынтыгында Айыл банк тарабынан айрым компанияларга өтүмсүз мүлктү күрөөгө коюп, бери өлчөмдөгү кредиттерди мыйзамсыз жана туура эмес бөлүп берүү фактылары тастыкталган. Фактлар боюнча Кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча Айыл банктын жооптуу адамдардын жана башка жактардын аракеттерине юридикалык баа берилет. Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда коопсуздук кеңешинин жыйынында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевке мамлекеттик банктардын дыйкандарга жеңилдетилген насыя бергенин текшерүү тапшырмасын берген. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов соттун чечими менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу 1-май райондук соттун маалымат кызматы кабарлады. Ал 26 январга чейин камакта калтырылат. Депутат буга чейин жаза кодексинин 309-беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Белгилей кетсек, буга чейин атайын кызмат Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин менен Ички иштер министрлигинин иликтөөсүнүн натыйжасында бийликти күч менен басып алууга даярданып жаткан деген шек менен 15тен ашык жаран кармалганы кабарланган. Алардын арасында депутаттар менен экс-чиновниктер, талапкерлер бар экени айтылган. Тинтүү учурунда ок атуучу куралдар, октары жана баңги заттар табылып алынды. 26 ноябрда Боршайкомдун мүчөлөрү саясий партиялардын биринин 3 талапкерин жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. Ал эми Ордо партиясынын лидери Мирбек Мияров бүгүндөн бери дайынсыз болууда. Бул тууралуу анын жакын тууганы билдирди. Кече түштө номер 44 мектепке добуш берүү үчүн кеткен экен. Ошол бойдон байланышка чыккан эмес. Телефону өчүк, аялы дагы каякта экенин билбей жатат, деди Мияровдун жакын тууганы Мирлан Мамытов. Мамытовдун айтымында саясатчыны Улуттук коопсуздук комитети кармап кетиши мүмкүн. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы бул тууралуу маалыматты тактап чачканын билдирди. Мирбек Мияров бүгүн өткөн парламенттик шайлоого атсалышкан Ордо партиясынын лидери. Ал 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин өкмөттөнчү облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеген. Бүгүн өлкөдө болуп өткөн жогорку кеңештин шайлоосунун алдын ала жыйынтыгы чыккан. Бул электрондук түрдө эсептелген тизме. Азыркы тапта бюллетендерди кол менен эсептөө аракеттери көрүлүүдө. Мындан улам партия жана талапкерлердин эсеп көрсөткүчү өзгөрүлүп жатат. Алдын ала эсептөөнүн жыйынтыгында кайсы партия жана талапкерлер алдыңкы сапка чыккан кезектеги материалда кенен айтып берели. Кече 28 ноябрь Кыргызстанда өткөн жогорку кеңешке шайлоонун алдын ала жыйынтыгында кайсы партия жана талапкерлер өттү. Тизмекте берилген БШКнын расмий сайтында жарыяланган маалымат боюнча 6 партия босого балдан өткөн. Алар төмөнкө саясий партиялар: Ата журт Кыргызстан 16,44, Ишеним 13,2%, Ынтымак 10,65, Альянс 8,7, Бүтүн Кыргызстан 6,58, Хыйман Нурум 5,95%. Эскертсек, жогорку кеңештин шайлоосуна өтүүчү босого балл 5%дан жогору болушу керек. Бул партиялар алдын ала эсептөөнүн жыйынтыгынын негизинде чыгарылды. Жогорку кеңешке өткөн 6 партиянын лидерлеринин арасынан эң көп добуш алган талапкер Адахан Мадымаров болуп калды. Ал бардык аймактар боюнча 21,675 добуш алган. Экинчи орунга 17,744 добуш менен Ынтымак партиясынын талапкери Эрулан Кокулов чыкты. Үчүнчү орунда 16,915 добуш менен Ата журт Кыргызстан
Қазақстан партиясынан шайлоого катышкан Бакыт Төрөбаев келе жатат. 4-орунда Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков 14.144 добуш алган. 5-орунду 10.361 добуш топтоп ишеним партиясы менен келе жаткан Медербек Алиев алды. Рейтингти Альянстан чыккан Алтынбек Сулайманов жыйынтыктаган, ал 7159 добушка ээ болгон. Эми бир мандаттуу округ боюнча жарышка чыккан талапкерлердин алдыңкы ондугун тизмектеп көрөлү. Алар башка талапкерлерге салыштырмалуу чоң айырмачылык менен добуш алып алдыңкы сапка чыккандар. Айбек Алтынбеков номер 15 Базар Коргон шайлоо округу боюнча талапкер 23779 добуш менен биринчи сапта турат. Искендер Матраимов номер 9 Кара Суу шайлоо округу боюнча талапкер 22479 добуш алган. Элмурза Сатыбалдиев номер 12 Өзгөн шайлоо округу боюнча 21933 добуш. Улан Примов номер 11 Алай шайлоо округу боюнча талапкер 21928 добуш. Айбек Осмонов номер 7 Ош шайлоо округу боюнча талапкер 21306 добуш. Шайырбек Ташиев номер 17 Аксы шайлоо округунан талапкер 21266 добуш. Бактыбек Сыдыков номер 16 Нолкен шайлоо округунан талапкер 20989 добуш. Улан Бакасов номер 33 Нарын шайлоо округу боюнча талапкер 19975 добуш. Нурбек Алимбеков номер 8 Төлөкөн шайлоо округу боюнча талапкер 18882 добуш. Шайлообек Атасов номер 8 Төлөкөн шайлоо округу боюнча талапкер 16971 добуш менен алдыңкы сапка чыккан. Бул шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча берилген тизме. Ал эми азыркы тапта бюллетендерди кол менен эсептөө процесси жүргүзүлүүдө. Мындан улам партия жана талапкерлердин алган добушунун пайызы өзгөрүлүп жатат. Эскерте кетсе, кече 28 ноябрь Кыргызстанда жогорку кеңештин шайлоосу болуп өттү. Бирок анын жыйынтыгы бир нече партиялардын наразычылыгын жаратты. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нушанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Той-тойдун эртеси демекчи, кече Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, ызычуулар менен коштолууда. Дегенибиз, Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала чыгарган жыйынтыгы менен бир катар партиялар 5% босугудан өткөн. Бирок кечки саат 9-дарда чыккан жыйынтыкта алардын элден алган добуштары төмөн түшүп кетти. Буга айрым партия өкүлдөрү наразы болуп, шайлоону жокко чыгаруу талап кылып жатышат. Ата мекен, улуттар биримдиги, Азаттык жана социал-демократтар партиялары парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандарын айтып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылып жатышат. Бул тууралуу алар кече кечинде чогулушуп бир пикирге келишкен. Ошондой эле алар Бышкан сервери шайлоонун жыйынтыгы эсептелип жаткан кезде жарым саатта өчүп калгандыгы боюнча иликтөө жүргүзүү керектигин айтышууда. Мыйзам боюнча мындай. Урна берген чек ал официалдуу документте эсептелинбейт. Официалдуу документ кол менен эсептеп, протоколду түзүп, токтоосуз урнанын ачары менен эле төгүп эсептеп, байкоочуларга экземплярдан берип, колдорун койдуртуп, анан кийин шайлоо бүттү деп шайлоонун жыйынтыгын, официалдуу жыйынтыгын жарыялайт. Бирок партиянын, оппозициялык партиянын байкоочуларын киргизбестен чыгарып койгон жерлер болуп атат. Көп жерлерде эсептөө бүгүн эмес, эртең келгиле деп байкоочуларды, кээ бир жерлерде 3 күнгө чейин кийин келгиле деп байкоочуларды кетирип жиберген жерлер болуп атат. Эгер андай болгон болсо, ал эсептөөнүн жыйынтыгы мыйзамсыз. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев саноо учурунда партиялар алган добуштары 160%га чыгып кеткен эле күмөн санатканын айтууда. Ал эми Азаттык партиясынын талапкерлеринин башында турган Исмаил Исаков шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылды. Мына Эдил Байсаровдун айткан уктуңар, барыңар. Өзү айтып атат, диверсия болду деп. Ошол диверсанттардын жасаган маалыматтын негизинде чечим чыгарып атат Борбордук шайлоо комиссиясы. Мына ойлоп көрбөйсүңөрбү, урматтуу эл, урматтуу журналисттер, кандай ыплашуулук этип атабыз биз? Ошондуктан ошол тармакты коопсуздугун кайтара турган мекеменин жетекчилери тез арада ишиндеги отставка өздөрү кетиш керек. Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов Бышканын курамы толугу менен отставкага кетиши керек деген пикирде. Шайлоо дүйнө жүзүнүн алдында онлайн негизде өтө олдоксон түрдө бурмаланды. Бышканын курамы толугу менен отставкага кетип, ордуна шайлоонун таза өтүүсүнө кызыктар бардык тараптардан өкүлдөр иштешсин дейт. Кайсы тараптан, кайсы мамлекет тараптан, же кайсы бир хакерский группа тараптан ачыктап бериш керек. А эгер
азыртан мойнуна алып аткан болсо, анда токтоосуз түрдө шайлоону жокко чыгарганга негиз бар экен. Демек хакерский атака болгон жыйынтыкты эч ким мойнуна албайт, признавать этпейт. Демек сөзсүз түрдө жокко чыгыш керек экен. Алар өздөрү мойнуна алып аткан турбайбы. Ал арада президент Садыр Жапаров дагы Фейсбуктан билдирүү жасап калды. Ал партия лидерлерине кайрылып, бюллетендерди кол менен санап чыгууга чакырды. Толук санап чыгып, ар бир нааразы болгон партиялар ынанмайынча бюллетендер эч жакка жылбаш керек. Эгер чындап эле жасалма кылган болсо, Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрү жоопко тартылышат. Герт баштары менен жооп беришет. Бийлик тараптан шайлоо процессине кийлигишпегендей эле, Борбордук шайлоо комиссиясынын ишине дагы эч ким кийлигишкен жок. Эгер ким кийлигишкен болсо, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ачык айткыла. Адамдан коркпогула, Кудайдан корккула. Андан көп өтпөй БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова техникалык мүчүлүштүк болгонун, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары электрондук сервердин ишине кийлигишүү болбогонун айтышты. Ошондуктан сервер тарабынан мен ойлойм, бул техникалык адамдар түшүндүрүп бербесе эмне болгонун да. Бирок сырт жагынан бирөө кирип бурмалап бирден боло турган болгон жок. Анткени мен өзүм бүгүн таң аткандан баштап кечке чейин серверди текшерип чыктым. Бирок кандай болгон күндө да бүгүн добуштар кол менен саналып жаткандыгы кабарланды. Ошол себептен Борбордук шайлоо комиссиясы так жыйынтыкты азырынча чыгара элек. Баштапкы жыйынтыктарга ылайык 6 партия 5% босого чектен өтүп, шайлоодон утканы айтылып жатат. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Иман Нуру партиялары. Жолдар Бузумов, Данияр Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында 28 ноябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын өкүлдөрү акцияга чыкты. Чогулгандар парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, эмне себептен Борбордук шайлоо комиссиясынын сервери 40 мүнөт иштебей турганы боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү талап кылды. Эгерде күнөөлөрдү аныктай албаса, анда аталган мекеменин жана министрлер кабинетинин курамынын отставка кетүүсүн талап кылышты. Шайлоонун калыс өтпөгөндүгүнө нааразы болгондор Азаттык, Ата Мекен, Социал-демократтар жана Улуттар биримдиги партияларынын өкүлдөрү. Алардын ичинен Азаттык партиясынын лидери Исмайыл Исаковдун айтымында бул партия алгачкы БШКнын сайтында жарыяланган көрсөткүч боюнча 7%дан ашык добуш алып, шайлоо босоосунан өткөн. Сервер жарым сааттан ашык токтоп калгандан соң аталган саясий партиянын добушу түшүнүксүз негизде 4%га түшүп калган. Кыргыз тарыхында болуп көрбөгөндөй элди алдоо шайлоо өттү. Бурмалоо шайлоо өттү. Мына биздин азаматтарыбыздын айткан сөздөрү баары жалган экенин далилдеп берди. Себеп дегенде, мына өзүңөр баарыңар күбө болдуңар. Бир убакта цифра кетип атты. Анын баарын токтотушту. Анын автоматтык түшүштү. Ошону менен бирге Эдил Байсалов, Коопсуздук кеңештин катчысы Иманкулов мырзалар бири диверсия болду десе, экинчиси хакердик атака болду деп өздөрү айтпайсыз. Мен дейт, милицияны койдум дейт. Ал жерде милицияны кое турган ал аппараттар болбойт. Милициялардын арасына кирип акысы жок. Ал жерде эки гана мамлекеттик орган кайтарыш керек. Бул Борбордук шайлоо комиссиясы жана Улуттук коопсуздук комитети. Ушундай эле талаптар менен Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү да нааразы пикирин билдирип БШКнын имаратынын алдына чогулушкан. Аталган партиянын лидери Өмүрбек Текебаев билдиргендей, алар бардык мыйзамдуу жолдор менен өздөрүнүн укугун коргоо максатында толук күрөшөөрүн билдирди. Бирөөнүн диверсиясы боло турган болсо, шайлоо коопсуздугун камсыздай албаган, шайлоонун тунуктугун камсыздай албаган, шайлоонун акыйкаттыгын камсыздай албаган, өкмөт мүчөлөрү кетсин. Борбордук шайлоо комиссиясы чечимин карап чыксын деген ишенимден улам эмес. Биринчи кезекте өзүбүздүн позициябызды Борбордук шайлоо комиссиясына жана жалпы элге билдирип коюуну туура таптык. Анткени бүгүнкү бийликтин эң негизги жасаган көзгө көрүнүктүү иши бул таза шайлоолор болмок эле. Бул шайлоолор Кыргызстандагы саясий кризиске точка коюш керек. 1 жылдан бери созулган саясий кризиске точка коюш керек эле, бирок аны тескерисинче тереңдетти. Анткени легитимдүүлүк кризиси пайда болду. Жаңы келе турган парламентке да доомат, анын составына дагы наразычылыктар
пайда болот. Андан тышкары жөнөкөй шайлоочулар, жарандык активисттер да өздөрүнүн талапкерин жогорку кеңеште орун албай калгандыгына кайдыгер карабастан болуп өткөн шайлоонун башаламандыгынан нааразы пикирлерин билдирип жатышты. Хакерский атака болду деп атат. Бул сөздөрдү биз чоң нерселерден укчу элек. Анан 20 өлкөдөн дейт. Мейли мына 4 коңшу, анан дагы бирөөгө туура эмес, анан тигине бир ашпарсы 10. Оозуна толтуруп айтат, баягы алаксытканда деле 20 өлкөдөн деп сүйлөйт экен да. Боршайком төрайымы Нуржан Шайлдабекова БШКнын расмий сайтына чыккан техникалык ката үчүн кечирим сурап, бирок автоматтык эсептөө системасы так иштегенин билдирди. Ал БШКга нааразычылык билдирип келгендердин алдында сүйлөп жатып, бул боюнча анык маалыматтар берилерин айтты. Расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул бизде буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле бул алдын ала маалыматтар деп эсептелет, юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Бардык шайлоонун натыйжалары ар бир участка боюнча, ар бир округ боюнча жана республика боюнча кол менен саноонун жыйынтыктары боюнча чыгарылат. Андан тышкары Нуржан Шайлдабекова учурда шайлоо тилкелеринен кол менен санактын протоколдору келип жатканын айтып, мыйзам бузуу фактылары болсо арыз менен кайрылууга чакырды. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Кечеги өткөн шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгондор жер-жерлерде чыга баштады. Негизи катары Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы мүчүчтүк шайлоого катышкан партияларды күмөнүгө көтөрттү. Ал эми бир мандаттуу округтан аттанган айрым талапкерлер атааңдаштарын каражат тараткандыгын жана мыйзам бузууларга тиешелүү органдар чара көргөн жок деп айыптоду. Бүгүн Ош шаарында номер 8-Төлөкөн шайлоо округунан аттанган Шайлообек Атазов шайлоо ачык айкын өткөн жок деп нааразы. Жогорку кеңештин шайлоосу бул убакка чейин таза өтөрүн өлкө башыда убада кылган. Бирок добуш берүүгө келгенде бир топ мүчүлүштүктөр орун алганын айрым талапкерлер айтып чыгышты. Номер 8-Төлөкөн шайлоо округунан аттанган Шайлообек Атазов атааңдашы бир топ мыйзам бузуучулуктар менен көп добуш алды деген пикирин билдирип чыкты. Мына бир фактылардын бири Нурбек Алимбеков деген оппоненттин бир тууган иниси айыл өкмөт болуп иштеп отуруп, эртең шайлоодон кийин жашаганыңарды ойлогула. Силер менен каласыңар деп коркуткан фактылар бар. Шайлоо башталгандан бери мына юристтерибиз газ турбаларына, көчөлөргө, кадимкидей бардык жерге мыйзамды көзүнө илбестен тартып алган фактыларды бир нече жолу тикке кайрылууларды берип аттык. Андан сырткары шайлоо күндөрүндө колунан жетелеп барып, мынаны шайлаңыз деп төрттү басып кол менен турган видеолорду биз жөнөттүк. Ким укук берди шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө келген шайлоочуларды апарып туруп колунан кармап кабинага кирип мынаны шайлаңыз деп айтканга чейин бар. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жана Ош облустук ички иштер башкармалыгы кечээ шайлоо өнөктүгүндө күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып баргандыгын жана мурунку шайлоого салыштырмалуу мыйзам бузуу аз катталгандыгын кабарлашкан. Анын негизги себеби катары шайлоо таза өтүп жаткандыгын жүйө келтирген. Ошол жалпысынан кырдаал туруктуу шайлоо мыйзамды өтүп атат деп эсептесек болот. Мыйзам бузууларга башка мурдагы өткөн шайлоолорго салыштырмалуу чындыгында адым ресурс же шайлоочулар сатып алуу фактылары кескин түрдө кыскарган. Бирок Шайлообек Атазов күч кызматкерлери мыйзам бузууларга көңүл бурган жок деген пикирде. Аталган талапкер бүгүнкү күндө далил катары материалдар топтолуп жатканын жана сотко кайрылаарын кошумчалады. Эмне үчүн келип участканын алдында штаб ачып алышып туруп, ошол күнү дагы штабын жаппай подкуп болуп атса, биздин укук органдары карабай атты. Не биздин Оштогу укук органдарын баарын сатып алышканбы булар? Кече күнү бай менен кедейдин ортосунда күрөш болду. Кадимкидей ак менен каранын ортосунда 10 жылдап мамлекетти тоногондор менен жаңы кетип аткандардын ортосунда күрөш болду. Мен ошону айтып жатам. Биз Горький мектебине мына биздин талапташтар, биздин команда барып өзүбүз ОБСнин өкүлдөрү менен кошо жап. Бүгүн штабты ачып отурганга акың жок. Эмне таратып атасың деп өзүбүз жаптырдык. Бул биздин милдет беле, укук органдарынын милдети беле? Эмне Нурбек Алимбеков бүт Оштун укук органдарын сатып алганбы? Эмне үчүн буларды карабай атты?
Нурбек Алимбековдун пикирин угуу үчүн биз өзүнө кайрылдык, бирок байланыша алган жокпуз. Ал эми Алимбековдун штабын башкарган Нурлан аттуу жаран атасынын келтирген жүйөлөрү чындыкка дал келбестигин айтты. Жогоруда айтылган маалыматтардын баарын каралоо катары четке кагып, бул убакка чейин да жалган маалымат тараткандыгы үчүн укук коргоо органдарына кайрылгандыгын билдирди. Бул негизинен чындыгы жок нерсе. Себеби биздин штаб үгүт иштерин 1 ай бою жүргүзүүдө биз мыйзам чегинде жүргүздүк. Эч кандай акча таркатуу жөнүндө АШК же БШКдан эскертүүлөр келип, же болбосо кандайдыр укук коргоо органдары тарабынан бизге кандайдыр бир аракеттер деле жасалган жок да. Мындай фактылар жок. Анын жөн эле жалган жала деп айтса болот. Маалымат жыйынынын соңунда сырт жакта Атазовдун бир топ талапкерлери топтолгонуна күбө болдук. Эскерте кетсек, Шайлообек Атазов жана Нурбек Алимбековдор номер 8-Төлөкөн шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлигин көрсөтүшкөн. Жыйынтыгында Алимбеков Атазовго салыштырмалуу көп добушка ээ болгон. Таткашабдан Тимурлан Эрнестоло, Нурньюз, Ош шаары. Добуш берүү күнү 126 мыйзам бузуу катталган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Саат 8:00-дөн 24:00-гө чейин 126 мыйзам бузуу катталган. Алардын 2 облусунда шайлоочуларды сатып алуу фактылары, бирөө Баткен облусунда административдик ресурс колдонуу, 4 майда бейбаштык, анын ичинен 2 облусунда, бирөө Бишкек шаарында жана бирөө Ош шаарында деп айтылат маалыматта. Андан тышкары үгүт иштерин мыйзамсыз жүргүзүү боюнча 36, добуштарды сатып алуу боюнча 38, элди топтоп ташуу боюнча 19, жалган маалымат таратуу боюнча 1, административдик ресурс колдонуу боюнча 2, электр энергиясын өчүрүү боюнча 1, эмгек акыны кармап калуу боюнча 1 билдирүү келип түшкөн. Өлкө башчысы кимге добуш бергенин ачыктады. Садыр Жапаров муну менен өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Урматтуу кыргызстандыктар, мага көптөгөн дос тааныштарым суроо берип, айрымдары добушуңузду Равшан Жээнбековго бербестен мага берип койсоңуз эмне болот делиңиз деп таанып жатышат. Ооба, мен добушумду камакта жаткан талапкер Равшан Жээнбековго бердим. Ал азыр камакта. Анын күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин укук коргоо органдары менен сот чечет. Алардын иштерине кийлигишкенге эч кимибиздин акыбыз жок. Мындан ары система анан мыйзамдарды так иштеш керек. Кыргызстандыктар ушуга көнүшүбүз керек. Ал эми эмне үчүн Равшан Жээнбековго добуш бергенимдин себеби төмөнчө. Камакта жаткан адамдар мейли күнөөсү барбы же жокпу, анысына карабай мусапыр болушат. Бул орморойт. Андан сырткары Равшан Жээнбеков 2017-жылдагы менин акыбалымдай камакта жатат. Мен да 2017-жылы камакта жатып президенттик шайлоого катышам деп арыз бергем. Бирок мени Алмазбек Атамбаев шайлоого катыштырган эмес. Равшан болсо катышып жатат. Балким өтүп кетсе камактан чыгып калар беле деген эле оюм болду. Башка эч бир сыры жок. Кудай өзү көрүп жатат, саясатташтырбагыла. Антип менин бюллетенимде журналисттер сүрөткө тартып аларын билгенимде сагыраак болмок элем. Бардык талапкерлерге каршы добуш эң көп берилген участоктарда шайлоо кайра өткөрүлөт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Ооба, бизде бир катар участоктарда, тагыраагы Бишкектеги кээ бир участоктарда баарына каршы добуштар эң көп добуш алган талапкердикине караганда көп болду. Шайлоо мыйзамынын 37-беренесинде эгерде башка талапкерлерге караганда алдаганча көп сандагы добуш алган талапкерлер үчүн берилген шайлоочулардын добуштары шайлоочулардын баардык талапкерлерге каршы берилген добуштарынан аз болсо шайлоо болбой калды деп таанылат деп жазылган. Мындай учурда кайра шайлоо өткөрүлөт, деди Шайлдабекова. Парламенттик шайлоодо асууга салынган бюллетендердин дээрлик 10% жараксыз чыкты. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында көрсөтүлөт. Тагыраак айтканда 116.246 бюллетен жараксыз чыккан. Бул жалпы добуштардын 9%дан ашыгын пайызын түзөт. Жалпысынан 1.205.821 кыргызстандык добуш берүүгө катышты. Аталган көрсөткүч шайлоочулардын 32%ын түзөт. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов жараксыз бюллетендердин саны канча болбосун шайлоонун жыйынтыгына таасир этпей турганын билдирди. Ошондой эле ал кол менен саноо учурунда жарактан чыккан бюллетендер азайышы мүмкүндүгүн кошумчалады. Ал эми жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жыйынтыкталды. Жалпы саны облус боюнча 305.000ден ашуун шайлоочу тизимеге кирген. Шайлоого келгендер 35%ын тегерегинде болгондугун Борбордук шайлоо комиссиясынын Баткендеги атайын өкүлү билдирди. Шайлоонун жүрүшүндө одоно мыйзам бузуулар катталган жоктук.
Баткен облусундагы шайлоонун жүрүшүндө мыйзамды одоно бузган учур катталган эмес. Өнөктүктүн таза, ачык, айкын өтүүсү үчүн бардык аракеттер көрүлгөн. Админ ресурс колдонулбаганын президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Марафхан Тулаев билдирди. Негизги милдетибиз материал техникалык жактан камсыздоо болду. Биз ошого гана негизи көңүлдү бурдук, гана мындай башка жагына биз мындай бийлик кийлигишкен жок. Коомдук саясий кырдаал туруктуу болду. Мындай катуу мындай одоно тартип бузуулар деле же арыздануулар мындай катталган жок. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Баткен облусунун аймагында коомдук кырдаал тынч болду. Ар бир шайлоо тилкесине бөлүнүп, коопсуздукту камсыздап турган милиция кызматкерлери ыктыярдуу элдик кошундар менен биргеликте мыйзамдуулукту сактап иш алып барышкан. 7 материал аныкталган, анын ичинен кылдаттык менен иликтенип 5 материал. Кылмыштын жана жоруктун курамы жок болгондуктан номенклатура делосуна чыгышталган. Ошондой эле дагы бир материал шайлоо округуна жиберилген. Дагы бир материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып бүгүнкү күндө текшерүү иштери жүрүп атат. Баткен шаарынын тургундарынан болуп өткөн саясий өнөктүк боюнча сурамжылоо жүргүздүк. Анда жарандар бул жолу шайлоонун таза, ачык, айкын өткөнүн айтышууда. Кечээ шайлоо аябай биздин билишибиз боюнча, өзүмдүн көз карашым, жеке көз карашым боюнча аябай таза өттү деп ойлойм. Бирок мындай шайлоо эч болбоду эле. Бу жерде таза өттү деп таза баа берип атамын. Пикириңизде кандай өттү? Зор өттү. Өзгөчөлүгү эми чечинип өттү деп ойлойбуз. Башка шайлоолорго салыштырмалуу тынч өттү да эми. Жакшы болду. Элдердин агымы кандай болду катышуу? Элдердин агымы кичине басаңыраак болду да, сылабыраак илгеркиге караганда. Жалпысынан өлкө боюнча 3 миллиондон ашуун жарандардын ичинен шайлоого келгендер 30% тегерегенде болду. Президент Садыр Жапаровда ачык айкын шайлоо үчүн жарандарга мүмкүнчүлүк берилип, максатка ылайык иш болгонун ырастады. Шайлоо жыйынтыгынан соң парламентке 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу орундардан 36 депутат келет. Бактыгүл Мирадилова, Куштарбек Абдикар уулу, Нурньюс, Баткен облусу. Нурньюс маалымат программасынын соңунда дүйнөдө орун алган урунттуу окуучулар жөнүндө учкай айта кетсек, Тажикстанда Толу Бадахшан автономдуу облусунун борбору Харокто 25 ноябрда атайын операция маалында бир киши атып өлтүрүлгөндөн кийин башталган нааразылык акциясы дагы дауланууда. Коронавирустун жаңы омикрон штаммы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан тынчсыздандырган штаммдардын катарына кирди. Бул COVID-19 жаңы түрү Түштүк Африкадагы жарандардан пайда болгон. Тажикстанда Толу Бадахшан автономдуу облусунун борбору Хорокто каршылык акциясы токту элек. Шаардын борбордук аянтына митингге чыккандардын саны 5000ден ашты. Кээ бирлери бул жерге түн ичинде конуп калган айтылууда. Корок шаарында 25 ноябрда атайын операция амалында бир киши атып өлтүрүлгөндөн кийин башталган нааразылык акциясы 3 күндөн бери уланууда. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей 27 ноябрда эртең менен 2 митингчинин сөгү соттук медициналык экспертизага жөнөтүлдү. Борбордук бийлик кандуу окуя боюнча комментарий берген жок. Коронавирустун жаңы омикрон штаммы глобалдык санитардык абалды талкуулоо үчүн Жетилик клубунун төрагасы Улуу Британияга чакырган чоң жети өлкөлөрүнүн жыйынынын негизги темасы катары жарыяланды. Омикрон бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан тынчсыздандырган штаммдардын катарына кирген. Ал Түштүк Африкадагы жарандардан табылган. Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөр бул өлкөлөргө жана анын континентиндеги эң жакын коңшулары менен аба каттамдарын чектейт же токтотушу мүмкүн. Жекшемби күнү жаңы штамм Түштүк Африкадан Нидерландияга учуп келген кеминде 13 жүргүнчүдөн табылган. Биз албетте кооптонуп жатабыз. Кээ бир эксперттердин пикири боюнча коронавирустун бул варианты кооптураак болушу мүмкүн дейт Нидерландиянын саламаттыкты сактоо министри Уго де Йонге. Сербияда чет элдик компанияларга өлкөнүн кен байлыктарын эркин казууга уруксат берген жаңы мыйзамга каршы дем алыш күндөрү көптөгөн нааразылык акциялары өттү. Жекшембиде Белградда миңдеген активисттер өкмөттү багытын өзгөртүүгө чакырышты. Анткени өлкөдөгү экологиялык абал ансыз деле Европадагы эң начар абалда. Абанын сапаты өзгөчө тынчсызданууну жаратат. Республика евро биримдикке кирүүгө умтулууда. Бирок митингчилердин айтымында өлкө евро биримдиктин экологиялык стандарттарынан дагы деле өтө алыс.
ВДНХдагы муз тебүүчү аянт Москвадагы эң чоң аянтча болуп калды. Атактуу фонтандардын айланасындагы парктын борбордук аллеясы музга толуп калган. Аянты 20 000 чарчы метрди түзөт. Быйылкы жылы мурдагыдан айырмаланып, театрлаштырылган салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Сезон бою чоң маданий программа пландаштырылган. Азырынча Россиянын борборунда ковиддин акыркы чоң толкунуна карабастан атайын чектөө чаралары жок. Бүгін ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчабызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.